Садырдын башына түшкөн оор мүшкүл иштерин көргөндө Нуркожо атабыздын ушунчалык сабырдуулугуна оозунан бир жаман сөз чыккан жок. Бул үлгү боло турган сабырдуулук. Бирок өлүм улук болгондо да ушундай болуп суранып аткандан кийин уккандан кийин мен бардым. Барып ошо атасынын төшөнүп жаткан топурагын ошол менин колум менен салынган. Азыркы жанымда жүрүп шилекейлешип колтукташып жүргөндөрдүн бүтүндөй бүт баары жек көрүп аны ал ошол жакта калыш керек, ал жактан чыкпаш керек деп жүргөндөр качып бараарга киши болбой калганда мага бир кишилер кайрылышкан. Барып бир топурак салып эки ооз жылуу сөзүңүздү айтып койсоңуз ошол жакта жаткан балага бир кичине кубат болоор беле деген сөзүн айткандан улам парыз. Бул кыргыз баласынын адамгерчилиги. Кечээ эле мушташып аткан болсоң дагы өткөнү угуп калсаң эми качан көрөм ай деп бөйрөгүңдү таянып үн чыгарып боз үйгө барып ийилип туруш бул кыргыз салты. Бул нерсени көп эле муссировать эте бербеш керек. Биздин Нуркожо атабыздын туулган жылы дагы жашап өткөн өмүрү дагы укмуштуудай менин атам менен аябай окшош экен. Менин атам да 33-жылы туулган. Менин атам да ажыга барып келген. Менин атам да акыл эс тарткандан баштап акыркы күнүнө чейин намаздын таштабаган киши. Атаны жоготуу ар дайым эле кыйын, оор. Атаны жоготуу оор. Биздин ушул Нуркожо атабыз баласынын дагы сабыр деп койгону сабыр. Сабыр, садыр. Керемет аттарды койгон. Кең сууда мечит жок мезгилде ушул темилге көтөрүп мечит курду деп. Бул дүйнөдө мечит куруп койгон кишини ахиретине түбөлүктүү жайын куруп коюптур деген жакшы сөздөр бар. Иншалла ошондой болгон болсун. Жүрөгүн ушунчалык агарткан болгон болсун. Ар бир кармаган орозосун Аллах кабыл кылган болсун. Тилеген тилектерин кабыл кылган болсун. Балдарына, неберелерине, мына 38 небереси бар деп атат. Чеберелерине берген баталарын Аллах кабыл кылган болсун. Биздин Нуркожо атабыздын ар бир каалаган тилектери, берген баталары ошол жерде турган эли журтка, бүтүндөй биздин мамлекетибизге буйруган болсун. Нуркожо атабызга бергендей сабырдуулукту, такыбалыкты берген болсун. Акыретин абад кылсын. Аллах Таала өзү сүйгөн пенделерине даярдаган Фирдаус жаннатынан орун бергенди Аллах насип эткен болсун.